Кара сүрөттүн сыры. Биринчи бөлүм. Ичинен бекитилген эшик. Капитан Аскар Төлөгөнов студияга түнкү саат 12-ден 18 мүнөт өткөндө келди. Анын боз түстөгү Волгасы Москва көчөсүнүн четине акырын токтоду. Машинанын оң фарасы күйбөй калган эле. Ошондуктан жолду сол фаранын күңүрт жарыгы гана араң көрсөтүп турду. Аскар моторду өчүрдү. Бир азга машинанын ичинде кыймылсыз отурду. Андан кийин эшикти ачып, сыртка чыкты. Көчө ээн эле. Алыста троллейбустун зымдары шамалга акырын термелип, темирдей музда күн чыгарып жатты. Кар жок болчу, бирок аба курч суук эле. Жол четиндеги эски дарактардын кара көлөкөлөрү студиянын терезелерине түшүп турган. Эшиктин үстүндөгү кызыл жазуу өчүп калыптыр. Аскар чөнтөгүнөн кол чырагын чыгарды. Айнек эшикке жарык түшүрдү. Ичкери караңгы. Болот. Аскардын үнү бош көчөгө жаңырды. Жооп болгон жок, ал эшиктин туткасын кармап көрдү. Бек. Аскар эшикти дагы бир жолу катуу тартты. Бирок эшик ич жагынан бекитилгендей. Таптакыр кыймылдаган жок, ал терезеге жакындады. Парда толук жабылган эмес экен. Аскар парданын четин эки манжасы менен акырын жылдырып, ичин карады. Кызыл лампа өчүк. Столдун жанында бир нерсе жаткандай көрүндү. Аскар айнекти катуу тыкылдатты. Болот, дагы үн жок. Ал бир кадам артка кетти. Көчөнүн аркы бетиндеги көп кабаттуу үйдү карады. 3-чү кабаттагы бир терезеде жарык күйүп турган. Бирок терезеден эч ким көрүнгөн жок. Аскар эшикти ийини менен бир урду. Кулпу чыдады. Ал экинчи жолу катуураак түрттү. Эшиктин эски жыгачы кычырады. 3-чү соккудан кийин кулпу сынып, эшик ичкери ачылды. Студиянын ичинен фото кагаз менен химиялык суюктуктун ачуу жыты келди. Аскар кол чырагын алдыга сунуп, ичкери кирди. Болот. Полдо телефон аппаратынын түтүгү жаткан. Анын зымы созулуп, столдун бурчуна илинип калыптыр. Столдун жанында болот жатты. Ал капталына жыгылып калган эле. Аскар дароо анын жанына чөгөлөдү. Болот. Мени угуп жатасыңбы? Фотографтын деми бар эле. Бирок көздөрү жумук болчу. Маңдайында кичинекей когала так көрүнүп турган. Аскар анын тамырын кармап көрдү. Тирүү. Ал жеңил дем алды. Бирок кийинки мүнөттө Аскардын жүзү кайра өзгөрдү. Столдун үстүндө эки сүрөт болушу керек эле. Болот телефондо дал ошол сүрөттөр жөнүндө айткан. Бирок стол бош болчу. Үстүндө бир гана суу болгон фото кагаздан калган 4 бурчтуу так көрүнүп турду. Аскар студияны шашпай карап чыкты. Шкафтын эшиги ачык. Конверттер жерге чачылган. Бирок акча салынган суурмага эч ким тийген эмес. Бурчта турган япон фотоаппараты да ордунда. Демек, ким кирсе да ал уурулук үчүн келген эмес. Аскар эшикке кайрылды. Кулпу ич жагынан бекитилген экен. Ал эңкейип, сынып калган темирди жакындан карады. Эгер эшик чын эле ичтен бекитилсе, сырттан кирген адам кантип чыгып кеткен? Аскар терезелерди текшерди. Экөө тең жабык, илгичтери ичинде. Арткы эшик жок. Студия бир чоң бөлмөдөн, кичинекей караңгы лабораториядан жана тар дааратканадан турчу. Аскар лабораторияга кирди. Кызыл лампанын алдында жаңы сүрөттөр кургай турган жип тартылган. Анда үйлөнүү тойдо тартылган бир нече сүрөт илинип турду. Бош орундардын биринде кыпчуур акырын кыймылдап жаткан. Демек, ал жерден бир сүрөт жаңы эле алынган. Полдо кичинекей кара нерсе жатты. Аскар аны колуна тийгизбей, жакындан карады. Бул жип эмес эле. Кара пальтонун топчусуна тагылчу, ичке жүн буласы болчу. Ошол учурда сырттан машинанын үнү угулду. Бир нече мүнөттөн кийин нөөмөтчү милиционерлер жана тез жардам келди. Болотту замбилге салып алып чыгып жатышканда ал бир саамга көзүн ачты. Аскар. Капитан анын жанына эңкейди. Мен бул жактамын. Ким кирди?
Болот эриндерин араң кыймылдатты. Ал ким? Сүрөттөгү адам. Аскардын жүрөгү катуу согуп кетти. Аты ким? Бирок Болоттун көздөрү кайра жумулду. Тез жардамдын дарыгери Аскарды акырын артка жылдырды. Ооруканада сүйлөшөсүз. Азыр ага тынчтык керек. Замбил көчөгө чыгарылды. Аскар студиянын эшигинде үнсүз туруп калды. Анын жанында лейтенант Нурбек Осмонов бар эле. Колунда кичинекей дептер кармап турган. Нурбек 24 жашта болчу. Бул бөлүмгө келгенине 7 ай гана болгон. Жаш болгону менен ал байкагыч жана сабырдуу эле. Эмне жоголуптур деп сурады Нурбек. Эки сүрөт. Акчага тийген эмес дешти. Ооба. Нурбек студиянын ичин карады. Анда кимдир бирөө. Дал ошол сүрөттөр үчүн келген. Аскар унчукпай башын ийкеди. Эшик ичтен бекитилген. Терезелер жабык. Кирген адам кантип чыгып кеткен? Нурбек бир аз ойлонуп турду. Андан кийин акырын айтты. Балким, ал чыкпай эле калгандыр. Аскар ага тике карады. Экөө студияны кайрадан тинтип чыгышты. Шкафтын ичин, столдун астын, парданын артын, лабораторияны, баарын текшеришти. Эч ким жок. Бирок Нурбек даараткананын дубалын колу менен акырын каккылап жатып, токтоп калды. Капитан, эмне таптың? Бул дубал. Башкача үн чыгарып жатат. Аскар жакындады. Даараткананын артына эски фанера кагылган экен. Анын четтери дубалдын түсүнө боелуп, көзгө дароо көрүнбөй турган. Нурбек мыктардын бирин сууруп чыкты. Фанера акырын кыймылдады. Анын артынан адам араң өтө турган тар боштук ачылды. Ичтен муздак аба урду. Аскар кол чырагын ичкери багыттады. Боштук. Эски үйдүн жер төлөсүнө алып барчу. Мына, деди Нурбек. Кирген адам ушул жактан чыккан. Аскар дубалдын кырына жабышып калган майда боз ылайды байкады. Ошол эле ылай боштуктун ичинде да бар экен. Ал чөгөлөп жарыкты ылдый түшүрдү. Лайдын үстүндө бут кийимдин так изи калган. Өкчөсүнүн ортосунда ай формасындагы жарака бар эле. Муну сүрөткө тартыңыздар, деди Аскар. Нурбек сырттагы адисти чакырууга жөнөдү. Аскар болсо тар боштуктан жер төлөгө түштү. Ал жер ным жана караңгы экен. Шыптан суу тамчылап турду. Полдо эски жыгач кутулар жаткан. Дубалдын бир тарабындагы темир эшик жарым-жартылай ачык болчу. Аскар эшиктен сыртка чыкты. Ал үйдүн артындагы тар короого алып барды. Короонун ары жагында таштанды челектер. Эски сарай жана дат баскан темир дарбаза көрүнүп турду. Дарбазанын жанындагы ылайда дагы бир нече бут изи бар экен. Издер көчөгө чейин жетип, андан ары жоголуп кетти. Бирок дарбазанын темирине кичинекей кагаз илинип калыптыр. Аскар аны этияттык менен алды. Кол чырактын жарыгына кармап карады. Бул сүрөттүн айрылган бурчу эле. Кагаздын бетинде адамдын колунун бир бөлүгү жана кара пальтонун жеңи көрүнүп турду. Арткы бетине көк сыя менен бир гана сан жазылыптыр. 17. Аскар кагазды көпкө карап турду. Бул сан кокустук эмес эле. 6 жыл мурдагы иште да 17 сан болгон. 1988 жылдын 17 октябрында. Ысык көлдүн жээгинде бир жаш жигит дайынсыз жоголгон. 3 күндөн кийин анын кийимдери көлдүн жээгинен табылган. Сөөгү таанылгыс абалда болгондуктан аны документтери жана кийимдери аркылуу таанышкан. Иш кырсык катары жабылган. Ал жигиттин аты Таалай Касымов эле. Болот бүгүн сүрөттөн көргөн адам дал ошол Таалай болушу мүмкүн. Аскардын эсине эски сүрөт түштү. Ысык көлдүн жээгинде 4 жигит катар турган. Болот, Таалай, дагы 2 адам. Ошол төртөөнүн бири Аскардын өзү болчу. Ал кагазды акырын конвертке салды. Артынан Нурбектин үнү угулду. Капитан, сиз бул санды тааныйсызбы? Аскар дароо жооп берген жок. Кышкы шамал кароодогу дат баскан дарбазаны кычыратты. Ооба, деди ал акыры, тааныйм. Эмнени билдирет?
Аскар караңгы көчөгө көз чаптырды. Бул иш бүгүн башталган жок. Анда качан башталган? Аскар жай гана жооп берди. 6 жыл мурда. Эртеси эртең менен Бишкектин үстүн боз булут каптап турду. Аскар милициянын шаардык башкармалыгындагы кабинетине таңкы саат 7-де келди. Имараттын коридорлору муздак эле. Батареялар араң жылып турган. Кабинеттин ичинде эски жыгач стол, темир шкаф жана дубалга иленген Кыргызстан картасы бар болчу. Аскар пальтосун чечкен жок. Ал темир шкафты ачып, чаң баскан калың папканы алды. Папканын сыртында мындай деп жазылып турган: Касымов Таалай, 1988 жыл. Аскар бул ишти 6 жылдан бери ачкан эмес. Папканын ичинен саргайган барактар чыкты. Таалай Касымов, 28 жашта, кесиби инженер, туулган жери Каракол шаары, 1988 жылдын октябрь айында 3 досу менен Ысык көлгө барган. 17 октябрда дайынсыз жоголгон. 20 октябрда көлдүн жээгинен анын кийимдери жана таанылгыс адамдын сөөгү табылган. Достору сөөктү Таалай деп таанышкан. Аскар ошол 3 күбөнүн бири болгон. Экинчи күбө Болот Сариев, үчүнчү күбө Марат Абдылдаев. Аскар кийинки баракты ачты. Марат Абдылдаев азыр Токмок шаарында жашачу. Аскар телефонду алып, Токмок шаардык бөлүмүнүн номерин терди. Байланыш дароо болгон жок. Линия шуулдап, үн үзүлүп жатты. Акыры нөөмөтчү жооп берди. Абдылдаев Марат деген адамды текшерип бериңиздер. Азыркы дареги керек. Кандай иш боюнча? Бишкектен капитан Төлөгөнов сүйлөп жатат. Шашылыш. Телефондун ары жагында барактар шуудурады. Бир аз күтүңүз. 1 мүнөттөн кийин нөөмөтчүнүн үнү кайра угулду. Марат Абдылдаев, Токмок, завод тараптагы эски жатакана. Бирок Аскар дароо сурады. Эмне болду? Ал жерде азыр жашабайт окшойт. Кайда кеткен? Так маалымат жок. Коңшулары 3 күндөн бери көрө элек экен. Аскар отургучтан жай турду. Үйүнө кириштиби? Жок, арыз түшкөн эмес. Эшикти текшергиле. Мен азыр Токмокко чыгам. Аскар телефонду койгондо Нурбек кабинетке кирди. Колунда кечээ табылган далилдердин тизмеси бар экен. Болот Сариев ооруканада. Абалы туруктуу. Дарыгерлер түштөн кийин сүйлөшүүгө уруксат бериши мүмкүн. Бу тизи боюнча эмне чыкты? Эркек кишинин кышкы өтүгү, болжол менен 42 өлчөм, өкчөсү жарака кеткен. Кара жүн буласычы. Кымбат эмес советтик пальтодон болушу мүмкүн. Так аныктоо кыйын. Аскар папканы жаап койду. Токмокко барабыз. Эмне үчүн? Аскар Нурбекти тике карады. Сүрөттөгү 4 адамдын дагы бири дайынсыз жоголду. Нурбек бир саамга унчукпай калды. 4-түнчүсү ким? Аскар түз жооп берди. Мен. Кабинетте оор жымжыртык орноду. Нурбек капитандын жүзүн карады. Демек, кимдир бирөө 6 жыл мурдагы окуяны кайра ачкысы келип жатат. Жок, деди Аскар пальтосунун топчуларын түйүп жатып. Кимдир бирөө аны толугу менен жаап салгысы келип жатат. Экөө коридорго чыгышты. Аскар эшикти бекитип жатып, столдун үстүндөгү папкага дагы бир жолу көз таштады. Папканын арасынан четине чейин түртүлүп чыккан кичинекей сүрөт көрүнүп турду. Аскар токтоп калды. Ал бул сүрөттү мурда байкаган эмес. Кайра кабинетке кирип, сүрөттү папкадан акырын сууруп чыкты. Сүрөт Ысык көлдүн жээгинде тартылган эле. 4 жигит катар турат. Бирок бул Болоттун студиясындагы сүрөттөн башкача болчу. Бул сүрөттө алардын артында дагы бир адам бар экен. Алыста, машинанын жанында кара пальто кийген бейтаныш киши камераны карап турган. Аскар сүрөттү терезеге жакын алып барды. Кишинин жүзү бүдөмүк эле. Бирок бир нерсе даана көрүнүп турду. Сол кашынын үстүндөгү кичинекей так. Таалайдын да так ошондой белгиси бар эле. Бирок сүрөт тартылган учурда Таалай алдыңкы катарда турган.
Демек, бул сүрөттө Таалайга окшош эки адам болгон. Аскар сүрөттүн арткы бетин карады. Көк сыя менен төмөнгүдөй сөздөр жазылыптыр. Төртөөңөрдүн бирөөңөр калп айтып жүрөсүңөр. Аскар жазууну дагы бир жолу окуп чыкты. Андан кийин сүрөттү акырын столдун үстүнө койду. Нурбек анын жүзүнө тигиле карады. Бул жазууну ким калтырышы мүмкүн? Аскар жооп берген жок. Ал терезеге басып барып, сырттагы боз асманды карады. Көчөдө адамдар жумушка шашып бара жатышты. Эски автобустун мотору гүрүлдөп. Аялдамада тургандар сууктан буттарын кезектештирип басып турушту. Бишкек кадимкидей жашоосун улантып жаткан. Бирок Аскар үчүн 6 жыл мурда жабылган эшик кайра ачылган эле. Биз Токмокко барабыз, деди ал. Азырбы? Азыр. Болотко эмне болот? Ал ойгонгондо бизге кабар беришет. Аскар сүрөттү кагаз конвертке салды. Папканы колуна алды. Экөө кабинеттен чыгып кетишти. Бишкектен Токмокко чыкканда таң жаңы гана агарып келе жаткан. Жолдун эки тарабындагы талаалар боз тартып, алыстагы тоолорду калың туман жаап турган. Аскар машинаны үнсүз айдап бара жатты. Нурбек жанындагы отургучта эски сүрөттү кайра-кайра карап отурду. Сүрөттө 4 жигит катар турган. Ал эми алардын артында Таалайга окшош дагы бир адам бар эле. Нурбек сүрөттү терезеден түшкөн күңүрт жарыкка кармады. Экөө аябай окшош экен. Аскар жолдон көзүн алган жок. Мен ал кезде муну байкаган эмесмин. Таалайдын бир тууганы болгонбу, билбейм. Жакын досуңуз жөнүндө муну билген эмессизби? Аскар суроого дароо жооп берген жок. Машинанын дөңгөлөктөрү жолдогу майда таштарды тебелеп, бир калыпта шуулдап бара жатты. Таалай өзү жөнүндө көп айтчу эмес, деди Аскар акыры. Үй бүлөсүчү. Атасы эрте каза болгон. Апасы Караколдо жашачу. Бир туугандары жөнүндө эч нерсе айткан эмеспи? Жок. Нурбек сүрөттү кайра конвертке салды. Балким, сүрөттөгү адам анын эгиз бир тууганыдыр. Андай болсо, эмнеге жашырган? Балким, өзү да билген эмес. Аскар машинанын ылдамдыгын азайтты. Алдыда жол текшерген милиция кызматкери турду. Бирок боз болганы көргөндө колун гана көтөрүп өткөрүп жиберди. Бир аздан кийин Токмоктун алгачкы үйлөрү көрүндү. Заводдун узун морлору туман арасынан карарып чыгып турган. Айрым имараттардын терезелери сынган. Дарбазалардын жанында адамдар майда буюмдарын сатып отурушкан. Эски радиолор, бут кийимдер, сааттар, совет мезгилинен калган төш белгилер. Шаар өзгөрүп жаткан. Бирок кандай өзгөрөрүн эч ким так билчү эмес. Марат жашаган жатакана заводдун артындагы тар көчөдө экен. 5 кабаттуу имараттын сырты бозомок. Балкондорунда кийимдер илинип. Кире бериштин жанында 3 бала эски дөңгөлөк менен ойноп жүрүштү. Аскар машинаны токтотту. Кире бериште аларды Токмок шаардык бөлүмүнүн кызматкери күтүп турган. 40 жаштардагы толмоч киши өзүн тааныштырды. Улук лейтенант Садыков, капитан Төлөгөнов экөө кол алышты. Садыков жатакананын эшигин карады. Коңшулары Маратты 3 күндөн бери көрбөптүр. Эшикти ачтыңыздарбы? Жок, сиздерди күттүк. Үй бүлөсү барбы? Ажырашып кеткен дешет. Жалгыз жашайт экен. Үчөө имаратка киришти. Кире бериштин ичи муздак болчу. Дубалдардагы боек көчүп, шыптагы лампа улам өчүп күйүп турду. Мараттын бөлмөсү 4-кабатта кабатта экен. Тепкич менен көтөрүлүп бара жатканда, 2-кабаттан бир кемпир эшигин ачып аларды карады. Маратты издеп жатасыңарбы? Деди ал. Аскар токтоду. Оба. Сиз аны акыркы жолу качан көрдүңүз? Кемпир бир аз ойлонду. 3 күн мурун. Кечинде. Жалгыз беле? Жок, Нурбек дароо жакындай түштү. Жанында ким бар эле? Кара пальто кийген бир киши. Аскар менен Нурбек бири-бирин карашты. Анын жүзүн көрдүңүзбү? Жок. Баш кийимин көзүнө чейин түшүрүп алган. Алар сүйлөшүп жатыштыбы?
Ооба, бирок акырын. Эмне дегенин уктуңузбу? Кемпир башын чайкады. Андан кийин бир нерсени эстегендей көздөрүн кысып калды. Бир сөздү уктум. Кайсы сөздү? Каракол. Коридордо жымжырттык орноду. Аскар кемпирге дагы бир кадам жакындады. Сиз так уктуңузбу? Ооба. Марат катуу айтып жиберди. Эмне деди? Кемпир жай үн менен кайталады. Мен караколго кайра барбайм, деди. Аскардын жүзү олуттуу тартып кетти. Андан кийин эмне болду? Экөө бөлмөгө киришти. Бир аздан кийин катуу үн чыкты. Уруштубу? Билбейм. Бир нерсе кулагандай болду. Анан тынчып калды. Кара пальтодогу киши качан чыгып кетти? Кемпир жооп берген жок. Көргөн жоксузбу? Жок, балким түн ичинде чыккандыр. Кемпир акырын башын чайкады. Менин уйкум жеңил. Бул коридордон ким өтсө да угам. Демек, ал киши чыккан эмес. Мен көргөн жокмун. Аскар 4-кабатты карады. Бул сөз ага Болоттун студиясын эске салды. Кирген адам бар, бирок чыккан адам жок. Алар Мараттын бөлмөсүнө жетишти. Эшик сыртынан кулпуланган эмес, бирок туткасы кыймылдаган жок. Садыков чөнтөгүнөн кичинекей темир шайман чыгарды. Бир нече аракеттен кийин кулпу ачылды. Аскар эшикти дароо ачкан жок. Ал Нурбекке карады. Эч нерсеге тийбе. Түшүндүм. Аскар эшикти акырын түрттү. Бөлмөнүн ичи караңгы эле. Терезенин пардалары жабык. Абасы муздак. Жыгач эмеректердин жыты менен эски тамекинин жыты аралашып турган. Марат, деп чакырды Садыков. Жооп болгон жок. Аскар жарыкты күйгүздү. Шыптагы лампа күңүрт жанды. Бөлмөдө керебет, стол, кичинекей шкаф, жана бурчта телевизор турду. Бир караганда баары өз ордунда эле. Бирок столдун үстүндөгү чыны сынган. Анын бөлүктөрү полго чачылып калган. Дубалдагы саат токтоп калыптыр. Жебелери түнкү 11ден 17 мүнөт өткөн убакытты көрсөтүп турган. Нурбек саатка жакындады. Дагы 17. Аскар үн каткан жок. Ал керебетти карады. Жаздык кыйшайып, жууркан жерге түшүп калган. Бирок Марат жок, шкафтын эшиги ачык эле. Ичинде кийимдер илинип турган. Аскар бир нерсени байкады. Кийимдердин арасында кара пальто бар болчу. Ал аны этияттык менен сууруп чыкты. Пальтонун оң жеңинде кичинекей айрылган жер бар экен. Ошол жерден кара жүн буласы чыгып турган. Нурбек жакындады. Болоттун студиясында табылган була. Ушундан болушу мүмкүн. Мүмкүн, анда кара пальтодогу адам Марат болгонбу? Аскар пальтону карап турду. Коңшу 2 адамды көргөн. Балким, ал жаңылгандыр. Жок, ал Маратты жакшы тааныйт. Аскар пальтонун чөнтөктөрүн текшерди. Биринчи чөнтөк бош. Экинчисинен эски поезд билети чыкты. Билет балыкчыдан Караколго чейин алынган экен. Күнү 1988 жылдын 17 октябры. Талай дайынсыз жоголгон күн. Нурбек билетти карап кабагын бүркөдү. Бул билетти Марат 6 жыл сактап жүргөнбү? Сыягы ошондой. Эмнеге? Аскар жооп берген жок. Ал билеттин арткы бетин карады. Карандаш менен бир дарек жазылыптыр. Каракол шаары, Жээк көчөсү, 17-үй. Дагы 17, деди Нурбек. Садыков терезенин жанындагы столду карап жаткан. Бир маалда ал чакырды. Бул жакка келгиле. Столдун суурмасы жабык экен. Бирок кулпусу сынган. Аскар суурманы ачты. Ичинде эски документтер, бир нече кат жана кичинекей жыгач куту бар болчу. Кутунун капкагына кара боек менен көздүн сүрөтү тартылыптыр. Нурбек демин ичине тартты. Бул эмне? Аскар кутуну дароо ачкан жок. Ал колуна кол кап кийди. Андан кийин капкакты акырын көтөрдү. Ичинде бир да буюм жок эле. Бир гана бүктөлгөн ак кагаз жатты. Аскар кагазды ачты. Анда чоң тамгалар менен мындай деп жазылыптыр. Кара сүрөттү изидөө өнү токтоткула. Анын астында дагы бир сүйлөм бар эле. Болбосо 4-адамда жоголот.
Нурбек Аскарды карады. 4-чү адам. Сиз Аскар катты окуп бүтүп, аны кайра конвертке салды. Бул коркутуу эмес. Анда эмне эскертүү? Айырмасы эмнеде? Аскар бөлмөнү дагы бир жолу карап чыкты. Коркуткан адам сенден коркушуңду каалайт. Эскертүү берген адамчы? Ал эмне болорун алдын ала билет. Ошол учурда бөлмөнүн сыртынан баланын үнү угулду. Байке баары эшикке бурулду. Коридордо 10 жаштардагы арык бала турган. Колунда эски футбол тобу бар эле. Эмне болду? Деп сурады Нурбек. Бала бөлмөнүн ичин карап, андан кийин акырын сүйлөдү. Бул жерде жашаган байке мага бир нерсе берген. Аскар ага жакындады. Марат байкеби? Бала башын ийкеди. Качан берди? 3 күн мурун. Эмне берди? Бала күрмөсүнүн ички чөнтөгүнөн кичинекей темир ачкыч чыгарды. Эгер мени издеп милиция келсе, ушуну бер, деди. Аскар ачкычты алды. Ага кичинекей темир тактайча тагылыптыр. Тактайчанын үстүндө 2 гана белги бар эле. Ж-17. Нурбек жазууну үн чыгарып окуду. Ж-17. Садыков инин куушурду. Бул эмнени билдирет? Аскар бөлмөнүн терезесине карады. Туман акырын тарап, алыстан заводдун эски имараты көрүнүп турган. Жатаканадагы 17-чи бөлмө болушу мүмкүн. Садыков башын чайкады. Бул 4-чү кабат. Бул жерде бөлмөлөр 100дөн башталат. Нурбек ачкычты жакындан карады. Жатакана деген сөз эмес болушу мүмкүн. Бала алардын сөзүн угуп туруп күтүүсүздөн сүйлөдү. Мен билем. Аскар ага бурулду. Эмнени билесиң? Марат байке кээде эски заводко барчу. Кайсы заводко? Бала терезеден көрүнгөн кара имаратты көрсөттү. Тигил жактагы жабылган заводко. Ал жерде эмне бар? Жер төлө. Бала үнүн акырындатты. Жер төлөдө 17-чи кампа бар. Бөлмөдө отургандардын баары үнсүз калышты. Аскар ачкычты алаканына кысты. Ал завод качан жабылган? Садыков жооп берди. Союз тарагандан кийин 3 жылдан ашты. Азыр ичинде ким бар? Эч ким болбошу керек. Аскар эшикке бет алды. Болбошу керек деген сөз мындай иштерде эч нерсени билдирбейт. Нурбек анын артынан басты. Заводко азыр барабызбы? Аскар токтоп, колундагы ачкычты карады. Ооба. Кошумча адамдарды чакыралыбы? Аскар бир аз ойлонду, андан кийин башын ийкеди. 2 кызматкер жетиштүү. Калгандары сыртта күтүшсүн. Эмнеге? Аскар кат салынган конвертти көтөрдү. Бизди ошол жакка атайын чакырып жатышат. Демек, тузак болушу мүмкүн. Тузак болушу мүмкүн. Аскар эшиктен чыгарда дагы бир жолу Мараттын бөлмөсүн карады. Столдун үстүндөгү сынганчыны, токтоп калган саат, кара пальто жана бош жыгач куту. Бул бөлмөдө бир нерсе болгон. Бирок кимдир бирөө баарын атайын жарым-жартылай гана калтырган. Чындык толук ачылбасын деп эмес. Аларды белгилүү бир жол менен алып баруу үчүн караколго, эски заводко жана 17-чи кампага. Аскар ичинен бир нерсени сезди. Бул иштин артында жашынып жүргөн адам. Алардын ар бир кадамын алдын ала билип турган. Балким дал ушул учурда да аларды алыстан карап турган. Урматтуу угарман, 1-чи бөлүмдүн аягына келип жеттик. Эгерде сизге бул чыгарма жаккан болсо, лайк басып, катталып жана досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз.